Кудайдын чакырыгы 23 август. Жүрөктөгү тынчтык. Орус тилинде жүрөктөгү тынчтыкты бир нече сөз менен айтса болот. Умиротворение, успокоение, мир, покой. Бул сөздөр жүрөктөгү тынчтыкты жеткире сүрөттөйт. Тынчтыктын карама каршысы тынчсыздануу. Эгерде тынчсызданууну убагында жеңбесе, ал өсүп барып кыжырданууга өтөт. Адам кенеде эле бир нерсени көтөрө албай, эч себепсиз эле ачуулана баштайт. Анан ал өзүн контролдобой калат. Түнкү уйкусу да тынч болбой, көңүлү чөгүп, депрессияга келип жетет. Адамдын ушундай баскычтардан өтүп, нервтери чыңалып жашоосун Кудай каалабайт да, Кудайга мындай абал жакпайт. Адам үчүн Кудайдын даярдаган жолу бул тынчтык. Жердеги жашоосунда да, түбөлүктө да тынчтыкка алып баргысы келет. Ал тынчтык кандайдыр бир жерге байланган эмес, убакытка да байланган эмес. Кудай бизди денелик жактан да ар кандай нерв ооруларынан сактагысы келет. Эмоционалдык жактан да тынчтыкта сактагысы келет. Бул өтө баалуу нерсе. Адамдарга аябагандай көп сезимдердин түрү тартууланган. Эгерде ошолордун ичинен бирди гана тандаш керек болсо, сиз кайсынысын тандайт элеңиз? Ишенесизби же жокпу билбейм. Бирок менде сүйүүбү же тынчтыкпы деген тандоо турса, мен тынчтыкты тандамакмын. Билбейм. Балким жашоомдун так ушул табында мага тынчтык өтө керек болуп жаткандыр. Бирок бир жагынан карасаң, ошол тынчтык сүйүүнүн ичине катылган. Жүрөктө сүйүү болсо, анда тынчтык да бар. Дагы тынчтыкты биз Кудайга болгон толук ишеним менен да чогуу карайбыз. Кудайга толук ишеним болгон жүрөктө тынчтык бар. Кудай менен болгон мамиледе кенедей жаракка кетсе эле, жүрөктө тынчтык жоголот да, анан жанагы баскычтар биринин артынан бири келет. Ошондуктан мүмкүн болушунча эң баштапкы баскычтарында эле мамилени түздөп, Кудай алдына келгенге шашылыш керек. Ошон үчүн ар бир адил адам өз убагында сага сыйынсын. Ошондо ага суулардын ташкыны жетпейт.